Азыркы жашоодо жолуккан 3 адамдын биринен ичим катып жатат. Кантип дарылансам болот деген даттанууну угуп калабыз. Биз ич эмнедин катарын билсек дагы кээ бирибиз анчейин көңүл бура бербейбиз. Дал ушул оорунун алдын алуу жөнүндө кеңештер бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн 40 мүнөт бою дал ушул ич катуу оорусу жөнүндө сиздерге маалымат берип, сиздерден келген суроолорго дарыгерлер жооп берет. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Чолпон Оморбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер, гастроэнтеролог, гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Эльвира Мазарипова, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн дарыгер-хирург, проктологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телегөрүүчүлөргө дал ушул илдет жөнүндө айтып берсеңиздер, эмне себептен адам баласы ушул ич катууга кабылат? Буну ооруну орусча айтканда хронический колит деп айтабыз. Ал эми кыргызча которгондо өнөкөткө айланган же болбосо курч формада өткөн жоон ичегинин сезгениши хронический колит деп аталат. Эми биринчиден бул көрүүчүлөр сөзсүз түрдө билүү керек анатомиялык түзүлүшүн, тамак сиңирүү системасын. Биринчи эле биздин тамак сиңирүү системасы кызыл өңгөчтөн башталат, андан кийин ашказан, ашказандан кийин 12 ичеги, 12 ичегиден кийин тонкий кишечник деп коебуз, ичке ичеги, ичке ичегиден кийин анан кийин бүгүн биз айтып жаткан жоон ичеги. Жоон ичегилер дагы булардын дагы башталышы восходящая ободочная кишка деп башталат. Андан кийин туурасынан кеткен бөлүгү бул поперечная ободочная кишка, анан ылдыйга карап көздөп кеткен бөлүгү нисходящая ободочная кишка, андан кийин сигмовидная кишка, анан кийин түз ичеги прямая кишка деп ушул бөлүктөргө бөлүнөт. Ушул эми оорулардын биз билүү үчүн биринчи булардын себептерин билүүбүз зарыл. Мунун себеби биринчиден инфекционный деп коет. Көпчүлүк учурда бизде инфекциялык оорулар менен ооругандан кийин, жугуштуу оорулар, ооругандан кийин инфекционный ошол колит деп ошол болот. Андан кийинки бул чакыруу себептери токсический деп коет. Көпчүлүк учурда бул оор жумуштарда иштеген, жанагы заводдордо, кээ бир перерабатывающий химический немелерди бөлүп чыгарган жерде иштегендерде свинец менен, фосфор туздары менен жана башка ушундай токсический действиеси бар эмелер менен аралаш иштеген адамдарда дагы ушундай колит болот. Үчүнчүсү бул паразитарный этиология. Бул бизде азыр 97% бизде Кыргызстанда көпчүлүгү ушул глистный инвазия деп коет. Ичеги карындын курттары менен жабыркагандарда. Андан кийин радиационный деп коет. Бул дагы радиациялык факторлор көп болгондо ошондо дагы ушул колит болот экен. Андан кийин алиментарный фактор, аллергический деп ушундай болуп бөлүнүп кетет. Анан кийин белгисиз дагы ушул колиттердин түрлөрү бар. Коллагеновый деген, анан лимфоцитарный деген. Ушул эки түрүнүн себептери эмдигиче аныктала элек. Андан кийин аутоиммунный деп коебуз, бул неспецифический язвенный колит ошого кирет. Эми ушул эле себептер болгондон кийин буга өбөлгө түзүүчү факторлорду дагы билишибиз керек. Ушул инфекциондук факторлор болгондон кийин жана мен санап кеткен неправильный образ жизни же болбосо неправильное питание деп коет. Туура эмес жашоо образында, туура эмес тамактануу, көп баягы отуруу, андан кийин тамакта убагында жебей голодный жүрүү деп коет го, көпчүлүгү атайлар эле арыктайын деп ачка жүрүү, ошолор. Анан кийин көпчүлүк учурда жанагындай аллергиялык оорулар менен ооругандарда дагы, анан ушул өнөкөткө айланган колит ооруларынын бирден бир дагы өбөлгө түзүүчү шарттары бул башка органдардын, тамак сиңирүү органдардын жабыркашы, гастрит, холецистит, гепатит, панкреатит, ушул ооруларда дагы ушул жоон ичегинин сезгениши көп катталат.
Жакшы. Демек кайсы бир оорулардын себебинен улам дагы ошол ич катуу илдети келип чыгышы мүмкүн экен. Элвира айым, айтсаңыз кайсыл убакыттан кийин мисалы кандай болгондо мисалы ич катуу менде башталды деп түшүнсө болот да. Себептенде мисалы көпчүлүк элдер мен билгенден бул илдетке кабылса дагы башка бирөөгө айтпайт, же болбосо дарыгерге барбай эле жүрө берет да. Адам өзү нормада күнүнө 3 жолудан көп эмес, анан кийин аптасына 3 жолудан кем эмес улуу зарага барыш керек да. Анан эгерде аптасына 3 жолудан кем барып кала турган болсо, бул уже эме болуп, запор болуп эсептелинет да. Ич катуу оорусу болуп эсептелинет. Анан кээде күн аптасына 3 жолудан дагы көп барып, бирок улуу зарага барганда толук эмес бошонгонун сезсе, анан кийин кээде больноолор келип өздөрү эме болуп калышат, айтып калышат, биз мындай эме кылабыз депчи, колубуз менен чыгарып эме кылабыз деп. Ошондой случайлар дагы болот. Ошондой болсо, эгер бирок аптасына 3 жолудан көп барып, ошондой ичи мындай катуу келе турган болсо, бул уже ич катуу болуп эсептелинет да. Жакшы. Мен ушул программага даярданууда көптөгөн маалыматтарды окудум. Анан элдерден дагы сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө көбүн эсе жаш өткөндө ушундай ич катууга кабылдым дегендер дагы көп экен да. Эмне себептен? Жаш өткөндө сөзсүз түрдө ушул ич катуу оорусу менен жабыркагандар көп. Ишемический колит деп коет муну. Бул убакта биздин эң көп кровоснабжение болгон тамак сиңирүү органдардын бири ушул жоон ичеги болуп эсептелет. Жаш өткөндөн кийин ал жакта жанагы кровоснабжение деп коет, ошол аз болуп, анан кийин ошол жерде кишечниктин функциясы бузулуп, анан ичтин катуусу башталат. Бул ишемический колит деп көпчүлүк учурда ушул жашы ооп, кыйлага барып калгандарда көпчүлүк учурда ушундай колит болушат. Анан карыгандарда көп кездешет деген дагы бир себеби бар. Мунунчу нерв оорулары менен көпчүлүктөрү ооруп калышат да. Инсульт, жанагындай паркинсонизм менен ооруганда дагы баягы нерв системасы менен түзмө-түз биздин ички органдардын регуляциясы байланыштуу болгон үчүн ошол убакта дагы ушул оорулар менен жабыркаган, сахарный диабет менен ооругандар, подагра менен ооругандар, ушул оору менен ооругандардын дагы ич катуусу көпчүлүк учурда көп кездешет. Жакшы. Кошумчалайсызбы? Булчуңдарга дагы байланыштуу болот. Бул себеби адам карыган сайын мындай булчуңдар бош боло баштайт да, мышечная атония деп коет. Ошол эле жоон ичегиде, ички ичегиде булчуңдарыбыз бар да, ошолор дагы мындай бош болуп калат да. Анан основной перистальтиканы бизге берген ошол булчуңдар болот да. Булчуңдар бош болуп калган үчүн дагы мындай перистальтика начар болот, аз болуп калат да. Анан каловый комоктун жылышы кыйын болуп, ошол жерде туруп секин жылат дагы, и эме таштар деп коет, ошол улуу заранын таш ошондойлор пайда боло баштайт да. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Баламдын ичи катат дейт, 4-5 күндө ичи келет дейт. Анан эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырыптыр. Анан ошого кошумча эле айтып кетсеңиз, мисалы балдарда эмне себептен ичеги курттардын айынан же кандай башка себептери да бар? Ошо азыр мен себептерин айтканда ушул айтып кетпей калыпмын. Көбүнчө тубаса оорулар болот балдарда. Долихосигма, ичегинин баягы кеңейип төрөлүшү, ичегинин узарып төрөлүшү, мегаколон деген ушундай ооруларда дагы ич дайыма катып жүрө берсе, өзү организмде ич күнүгө келип туруш керек. Бир убакта күнүгө бирден келип туруш керек. Эгерде ошол эле бир күн келип, бир күн келбей калып, эгерде убактысы жылып кете турган болсо дагы бул ичегинин функциясынын бузулушу болуп эсептелет да. Бизде нормада жоон ичегиде микрофлоралар бар, микроорганизмдер бар. Булар пайдалуу жана бизге пайдасыз деп да айтсак болбойт, условно патогенная микрофлора деп коет. Эгерде ал көбөйүп, өзүнүн нормасынан көбөйүп кетсе гана жанагындай ооруларды пайда кылат. Эгерде көбөйбөй турса, ошо тең салмакта биздин ичегибизде кармалып турат. Бир бөлүгү ошо условно патогенный микрофлора, анан көпчүлүк бөлүгү бифидолактофлора деп коет. Ошолор менен сакталып, анан кишечниктин иштеси жакшы болуп турат.
Эгерде ичегинин иштеши начарласын, бир өбөлгө түзүүчү фактор бир күн ичи келбей кала турган болсо, же болбосо жаш балдарда жанагындай врожденный дефекттер менен төрөлө турган болсо, ичегиси нормадан узун болуп төрөлсө, жанагы мен айткан долихозигма мегаколон деген оорулар менен төрөлө турган болсо, ичегинин баягы ичиндеги жылуусу секиндейт дагы аздап. Анан ошол жердеги бир күн эгерде каловый масса калып кетсе, ал жердеги условно патогенный микрофлоралардын өнүгүшүнө өтө чоң баягындай салымын кошот да. Эгерде биз сууну деле бир башка нерсени деле бир күн коюп койсок, анын составы өзгөрөт да. Ошондой эле баягы күндө чыгып кете турган нерсе, бул каловый масса бизге керексиз нерсе. Бизден баягы тамак ичкенден кийин обработанный бүт кишечник өзү негизи бул жоон ичеги кандай функцияны аткарат, биз муну билишибиз керек. Жоон ичеги баягы пищевые остатки, жанагы переработанный жанагы пищевой питаниядан калгандардын баардыгы ошол жерде сакталуу функциясы гана аткарат дагы, андан кийин түз ичеги аркылуу чыгып кетет. Жоон ичегиде бир гана электролиттер, анан кийин суу сиңет ошол жерден. Анан калгандары бизге керексиз нерселер баардыгы чыгып кетиш керек. Эгерде ошол нерсе бир күн калып кете турган болсо, анын бизде микрофлораларга өскөнгө өтө жакшы шарт түзүлүп, жана условно патогенный микрофлоралар өсөт дагы. Анан ал жакта ичегинин чел кабыгынын сезгенишине алып келет дагы. Ошондон кийин ичегинин иштеши перистальтика деп коет. Ошол начарлап, анан кийин воспаление пайда болот дагы. Биз ошону хронический колит деп айтабыз. Сезгенилер пайда болот. Да, азыр айтып атканына теле көрүүчүнүн суроосу, ушул эгерде ушул баланын ичегиси нормадан узун төрөлүп калган болушу мүмкүн. Ошондо жашынан эле жаңы төрөлгөндөн баштап эле же кошумча тамак берип баштаганда ичегинин катуусу, ичегиси жанагы колит болуп, күндө ичи келбей, 3 күндө 4 күндө ичи келип, анан бара анан кийин дагы күчөп кете берет оорусу. Эмне кылыш керек? Дарыласа болобу? Муну дарылайт, ооба, дарылаа жолдору бар. Азыртан баштап, кичинекейинен баштап дарылап, диспансердик учетко туруп, баягы тамактанууну биз режим питания, диетанын баардыгын айтып беребиз, керектүү дарыларды жазып беребиз, анан жакшы болуп калат. Эгерде мындан нары күчөп кете берсе, анда кийин ошол чел кабык эле эрозиялар, язвалар пайда болушу мүмкүн. Анан ич катыганда бир эле ошол колит менен чектелип калбастан застой болуп атат да биздин организмде, кишечникте баягы кал туруп калды, андан үстүнкү органдарга дагы зыяны тиет. Холецистит болушу мүмкүн, гастрит болушу мүмкүн, панкреатит болушу мүмкүн. Негизи эле ошо бизге кереги жок нерсенин баардыгы күнүгө чыгып туруш керек. Жакшы, кийинки суроо. Элвира айым, сизге экен саламатсыздарбы? 7 айлык кош бойлуумун. 3 айдан бери ичим катып атат дейт. Анан бир жолу ушул аралыкта дейт, ичим өттү дейт, бирок ичим катып кыйналдым деген суроо катыптыр да. Негизи боюнда болгондо эле жана түүлүк чоңойгон сайын ичегилерди эзе баштайт да, жогору чыгат да. Кыса баштайт экен, Кыса баштайт, ооба. Кыса баштайт да, анан ичегинин жана айткан эле перистальтикасы кыйын боло баштайт, анан каловый массанын жылышы да кыйын болот да. Түүлүк чоңойгон сайынчы. Анан боюнда болгондо эле эмес, мурдатан ошондой болгон болушу мүмкүн. Негизи жана жоон ичегинин сезгенүүсү болгондо ичи катат да. Анан кийин боюнда болгондон кийин ал нерсе күчөп кеткен дагы. Анан кийин азыр ошондон эмен болуп атат, кыйналыпчы. Азыр боюнда болгон үчүн мындай атайын дарылар болот. Ошолорду келип эме кылып, канча күндө бир барат, алардын полностью сурап билиш керек да, ар бир адамдын эме да азырчы индивидуальный болгон үчүн канча күндө бир барат, кандай болот, баарын эме кылып сураштырып билип, анан кийин ошого индивидуальный подход катары ошого жараша лечение кылсак болот. Ичи катыса негизи эме кылса деле болот, диетасын өзгөртүш керек. Бизде көбүнчө жана коюк тамактарды жейбиз. Тамактануусун өзгөртүш керек. Көбүнчө клетчатка көп тамактарды жеш керек. Жана аптекада айтат отруби деп, кебектин эме болгону, атайын адамдар жей турганы болот, ошондон жеш керек. Анан ошол клетчатка көп, салат, овощи, фрукты, ошолорду көбүрөөк жеп, суюк тамактарды көбүрөөк ичиш керек. Режим сактап, диета сактап эле жүрсө, азыр эми боюнда бар болуп атпайбы эжебиз. Ошондо мына эмеси өзүнөн келип калат. Бирок келип обязательно бир көрүнүп кетиш керек, потому что ичи катый турган болсо, ал кийин жана геморрой деген оорулар бар, трещина деген оорулар бар, бара-бара ошондой ооруларга алып келиши мүмкүн да. Келип көрүнүп кетиш керек обязательно бир. Жакшы, коомчулукта чындыгында кош бойлуу болгондо ич катат экен, бала чоңойгон сайын органдарды кысат деп жогоруда айттыңыз го. Ушундай түшүнүктүү болот да, көпчүлүгү көңүлүндө бурушпайт да. Анан бул жерде дагы бир көрүүчүбүздөн суроо келди. Төрөгөндөн кийин эле ичим катканы ушундай
калбай өнөкөт болуп калды деген суроону калтырыптыр да. Төрөгөндөн кийин өз калыбына келеби же болбосо дарыланыш керекпи деген суроо да. Төрөгөндөн кийин бир дарыланып койсо жакшы болот. Жана Чолпон эже айткандай эле сезгенип калган уже челик кабыгы сезгенип калган дагы, анан боюнда болгон убагындачы төрөгөндөн кийин дагы ошол нерсе калып кеткен да, жана флорасы бузулган дагы жоон ичегининчи. Анан кайра өзүнө келиши кыйын болот да. Ал үчүн келип канча бай айткандай эле канча күндө бир туалетке барат, кандай келет, кан аралаш келеби, слиз аралаш келеби, баарын билип ошого карап лечение кылып койсо кайра өзүнөн келип калат. Жакшы, мындай кызык суроо келиптир да. Көрүүчүлөр, мисалы элдер ушул өзү эле дарылап койсо, үй шартында ичегини кантип тазаласак болот, анан клизманы кантип туура жасаш керек дейт. Негизи биздин ушул аракеттерибиз туурабы? Ушул аракеттер, ушу мен азыр сиз берип аткан ушул аракеттер хронический колитке алып келет да. Өздүк баягы самостоятельно үйдө лечебный клизмаларды жасайм деп аракеттенип, интернеттен окуп алып, көп клизма жасай берсе дагы ошол жоон ичегинин сезгенишин пайда кылат. Анан бул үй шартында эч качан бул ооруну айыктыра алышпайт. Көпчүлүгү эле айтып келишет бизге, мен бул дарыны ичтим, анан кийин бул народный лечениени кылдым, өзүм үйдө клизма кылдым деп. Ал жакшы нерсеге алып келбейт, кайра жаман нерсеге алып келет. Үй шартында клизма кылганда өзү бул туура эмес да. Үй шартында антисептика, асептика деген вообще кармалбайт. Анан кийин туура жанагындай обработка кылбайт. Мисалы үчүн ромашка менен кылабыз дешет, кээ бирөө дагы башка чөп менен кылабыз дейт. Ошону таза идиште антисептика, асептика кармалып, ошону кайнатып, анан туура кайсыл капталы менен жатыш керек, ошону карап туруп анан клизма ошондой болот да. Аны медициналык кызматкерлер эле кылбаса, үй шартында баары бир туура эмес кылышат. Даже медициналык кызматкер болсо дагы үйүндө кылса, ошол эле биздин нормальный флора деп айтып атпайбызбы азыр? Кишечный флора условно патогенный, анан нормальный флора менен тең салмакта кармалып турат какой-то степени. Ошол флораны биз бузбашыбыз керек да. Кээ бирөө суу менен кылып. Азыр эң көйгөйлүү дагы бир маселе бар. Көпчүлүгү мындай эле биз курттарды түшүрөбүз деп эле үй шартында клизма кыла берет экен. Ошол дагы азыр биздин убакта колитке алып келип атат. А клизма кылган бул паразиттерди эч качан бул клизма менен түшүрө албайт. Бул эски бир методика да, мурда ошол клизма кылса курт түшөт экен деген эски методиканын бири. Өзү негизи биздин паразиттер, витаминдер чыккан жерде, ичке ичегиде жашайт. А толстый кишечникти мен сиздерге азыр эле айтып кеттим. Ал жерде только баягы бизде керексиз нерсе чыгып сакталуучу жай болуп эсептелет. Ал жерден дагы клизма кылганда өзү толстый кишечниктин узундугу 90 сантиметрден 150 сантиметрге чейин болот. Ошол жака биз эми клизма кылып атабыз. Ойлоп көрүңүз, канчага чейин ошону сууну алып бардыңыз. Анын үчүн өтө высокий клизмаларды кылыш керек, очистительный. Ал полностью биздин микрофлораны бузат. Ал курт жашаган жерге клизма кылган суусу дагы жетпейт, башка дагы болбойт. Только ал жерге паразиттер жумурткалаганда гана келишет. Андан эч кандай пайда жок. Кайра өзүнө өзү кайра жаман шарттарды түзүп, ичегинин сезгениши менен бизге кайра кайтып келишет. Жакшы. Кийинки суроо мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 37 жаштамын дейт. 20 жылдан бери ич катуу менен ооруп келем дейт. Анан 14-15 күндө бир барамын дейт. Ажатканагачы. Акыркы убакыттарда ушул ичим катуу оорутуп калды деген суроо калтырыптыр да. Кантип бул көйгөйдөн кутулам деген. Мындай суроолор, окшош суроолор чындыгында көп. Медициналык кызматкерге обязательно кайрылыш керек, сөзсүз келип көрүнүш керек. Чолпон эже жана айтып кетти, жоон ичеги узарып калат. 20 жылдан бери ооруп аткан болсо, тем более долихосигма деп коебуз, мегаколон деп коебуз, ошого окшогон оорулар болот. Кайсы бир экени, кандай эмне экенин точносын тактап билип, анан кээде жоон ичеги азыр айткандай 90 сантиметрден 150ге чейин болот. Анан кийин ичке ичеги 5 метрге чейин болот, 4 метрден 5 метрге чейин болот. Жоон ичеги обычно узарып кеткенде ошундай ичи катат да. 150 сантиметрден узун болуп 200 сантиметрге барып калышы мүмкүн, 250 сантиметрге барып калышы үчүн. Көбүнчө ушундай пациенттер кайрылганда ашыкча жерин алып салабыз дагы, жоон оргон жерин же мындай узарып кеткен жерин алып салабыз дагы ичегинин, анан кайра анастомоз деп коет, бири-бирине кайра улап коебуз. Ошондо жанагы калдын чыгышы тезирээк болот да. Организмде көп сакталбаш керек деп айтты Чолпон эже. Ошого окшоп тезирээк чыгат дагы. Анан тез барып калат туалетке. Бирок точно эмне экенин билиш керек анда, келип көрүнүш керек. Кошумчалап кетсем, ушуга 20 жылдан бери азыр ичим катыт деп жүрөт. Көп убакыт. Азыр мен жана эле айтып кеттим, себептерин бир өбөлгө түзгөн шарттардын бири бул
башка органдардын сезгениши. Бул аял мүмкүн бул гастрит менен ооруп жүргөндөр. Если гастрит повышенной кислотности болсо, язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки болсо, повышенная кислотностьта дагы ич катуу болот да. Ошол ооруларын айыктырбай эле бул ич катуу менен азыр алышып жүрөт. Азыр жалгыз өзү эле мындай колит болуп калышы өтө мындай аз кездешет да, көпчүлүк башка органдары чогуу воспаление болот. Биз ошо ичи катыгандарды келип текшеребиз, бул жактан гастроскопия кылсак же язва чыгат, же гипертрофический гастрит чыгат. Ошондо дагы ич катуу болот да. Анан туура эмес тамактануу. Мүмкүн ушул суроо берип аткан телекөрүүчү ушул 20 жыл ичинде туура эмес тамактанып жүрөт. Басып жүрүп тамак жеши мүмкүн, иш немесине байланыштуу. Иши отуруп иштеген иш болушу мүмкүн дайыма. Дайыма газдалган сууну ичип жүргөн адамдар бар азыр. Күнүгө бирден пепси-кола же болбосо кока-кола ичип алгандар бар да, сөзсүз ичип алган. Ошого баягындай көнүп калгандар бар. Себеби кока-коланын составында бир көндүрүүчү баягы заттар бар да, кокаин дегенчи. Ошолорду ичип жүргөн болсо, ушул диетаны жана туура эмес тамактануунун баардыгы ушул ич катууга алып келет. А ич катуу өзү кайра эле байгыл гастрит, язва деген ооруларга, гепатитке, токсический реактивный гепатит деп коет. Ошолорго эле кайра ич катуу алып келет да. Бул круговорот болуп эле бир жагы ооруса үстү ооруп, үстү ооруса асты ооругандай эле ошентип жүрө берет. Ошон үчүн бул бүт жана тамак сиңирүү органдарын келип, кайрылып медициналык учреждениелерге келип, ошол жерден текшерүүдөн сөзсүз өтүүсү зарыл. 20 күн келбей койгондо бул каловый интоксикация болот да. Бизде жана кал 1 күн сакталып калганда, кал дагы жана мен аябай толстый кишечникте суу менен электролит көп сакталуучу жер деп атпаймынбы. Обратно кайра ошо бизге керексиз чыгып кете турган суунун баары канга сиңип каловый интоксикация болот. Анан кийин каловый комок деп коет, камни, каловые камни образуются. Жана койлор коргоол чычкандай фрагментированный кал деп коет. Ошондой аз-аздан бөлүп чыгарып калышат. Бул өтө жакшы ооруга кирбейт, ошон үчүн текшерилип каралыш керек. Көпчүлүк мисалы үчүн мына кардиологияда лечение алып жүргөндөр давлением көтөрүлүп атат, давлением деп 5 жыл ооруп келген бизде пациенттер бар да. Келип аны текшерип келсең эле биздин ички органдардын оорусу болуп чыгат. Давление эми дайыма баягындай ички органдардын себебинен да улам. Адамдын нерви сыгылып, оорусу ушундай күчөп жүрө берсе, давлениеси сөзсүз түрдө көтөрүлөт да. Ички органда кыргыздар айтмакчы, ичиңде дартың болсо давление болуп чыгасың дегендей, ошо ичинде дарты барлардын баардыгы давлениеси көтөрүлүп, нерв оорусуна чалдыгып калат. Жакшы. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Мен Баткенден байланышып жатам сиздерге дейт. Кызым ичи катып дейт, кичинекейинен бери ооруйт дейт. Азыр 9-класс дейт. Анан дарыгерге кайрылсак, ошо жоонун чегилерин текшериш керек, ошко алып барышың керек деген ушундай сунуштарын айтты дейт. Анан мына ушул ич катуудан улам дагы кыз бала дейт, келечекте төрөй турган болуп калабы, тукумсуз болуп калышы дагы ыктымалбы деген да суроо калтырыптыр да. Ошол азыркы эле мен айтып кеткен ушу жооптор ушул кишиге дагы тиешелүү, ошон үчүн буну дагы убагында каралыш керек. Эгерде ушул ооруну убагында карабай койсо, жанагы жоонун чеги туурасынан өсүп баштайт дагы, ошол жерде нерв системалары дагы бузулуп, нерв иштебей, перистальтика жакшы болбой калат дагы. Анан кийин бул жакка кайрылат мына проктологторго хирургический метод менен. Хирургический бул самый баягындай эң акыркы шаг деп эсептеш керек да. Барып бычак менен кесип коюш оңой, бирок ошого чейин лечение алган эң жакшы да. Жакшы. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Менин кызым дейт 6-7 айынан баштап дейт ичи катат дейт. Азыр 5 жашта дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырган. Ошол эле учурда дагы бир суроо саламатсыздарбы? Менин балам 2 жашта. Кичинекейинен ичи катып дейт. Анан дарыгерге кайрылганбыз. Дарыгер бир топ дарыларды жазган, бирок ал жардам берген эмес дейт. Анан биз ойлонуп жүрүп дейт, ушундай фирмалар бар го, баттар, биодобавка деп коет. Ошондойлорду бергенибизде кандайдыр бир жыйынтык ала алдык дейт да. Эмне үчүн сиздер ушундай пайдалуу болгон ушундай кальцийлерди жазбайсыздар деген суроону калтырыптыр. Чындыгында ушул сиздер жазган, проктологдор, гастроэнтерологдор жазган дары-дармектер жардам береби же жардам бербей калышы да мүмкүнбү? Кандай учурда жардам бербей калат? Биздин эми лечение сөзсүз түрдө жардам берет. Мен биологически активный добавкаларга мен түзмө-түз каршымын. Врач катары мен ал биологически активный добавкаларды такыр жазбайм. Ал деле ошол чөптөрдөн эле жасалган таблеткалар да. Анын ордуна биз деле ошол траваларды назначение кылабыз, диетаны кылабыз. Ошону эгерде ата-эне туура колдонсо,
жакшынакай эле болуп эле айыгып кетип атышат. Анан мен билбейм, бул реклама да болушу мүмкүн. Биодобавкалардан кээ бир баягындай слабительный эффекти бар чөптөр бар, ошолор ичин келтирген болушу мүмкүн. Ада кичинекейинен жаштайынан ооруган балдардын көпчүлүгүндө жанагы азыр бизде цитомегаловирусный инфекция деп атпайбы, ошо цитомегаловирусный инфекция жугуп калган балдардын көпчүлүгүндө ушу долихосигма оору менен туулгандан баштап эле 2-3 күндөн баштап же 4 айынан баштап эле ичи катып келишет. Бул дагы эненин ичинде жатканда кандайдыр бир инфекциялык шарттардын негизинде ушундай тубас оорулар пайда болуп атат да. Ошол ооруну эми ичегиси узун болуп төрөлдү, аны убагында келип, багыл врачтын айтканын кылып, диетаны, түздөн түз берген кеңештерди туура аткарса, жакшы эле эффект берип, жакшынакай болуп эле айыгып кетип атышат. Жакшы, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Ич катуу узакка 48 сааттан ашык заңдабай калуу, маалы менен ичеги арылбай кыйналып заңдоо. Дени соо адамдардын заңдоосу алардын тамактанышына, жашоо шартына жана көнүмүш адатына жараша ар кыл болот. Көпчүлүк адамдар суткасына бир жолу заңдашат. Ич катуу көбүнчө аялдарда, улгайган адамдарда кездешет. Ал ичегинин ишин нервтик жөнгө салуу начарлоодон, туура эмес тамактануудан, борбордук нерв системасынын кээ бир ооруларында, кыймылсыздыктан, ичегинин сезгенишинен, жоон ичегинин тубаса начар өрчүшүнөн жана психикалык ошондой эле денедеги туз жана суу алмашуунун бузулушунан жана башкалардан болот. Ич катуунун пайда болушуна шарттуу жана шартсыз рефлекстердин, ички бездердин начарлашынын жана башка факторлордун да мааниси чоң. Ал өз алдынча оору же башка оорунун белгиси болушу мүмкүн. Анын катуу кармаган жана өнөкөт түрлөрү бар. Ич катуунун белгилери өтө ар түрдүү. Ал оорунун себептерине жана өрчүшүнө жараша болот. Кээ бири 3-4 күндө бир заңдаса, кээ бирөөнүкү жумалап созулат. Ал эми кээ учурда жарым айлап барат. Кээде күнүгө заңдаган менен заң кыйналып, аздан чыгат да адам канааттанбай, кандайдыр бир мүжүлүштүк сезилип турат. Дарылоо негизги себептерине жараша жүргүзүлөт. Эгер туура эмес тамактануудан болсо, азык заттын мүнөзүн өзгөртүү зарыл. Тамактын составында бүклүү клетчаткалар көп болуп, суюктукту көп ичүү талапка ылайык. Ич алууну күчөтүүчү тамак аштар, кымыз, ачыган айран, жемиш ширеси, кесек ундан бышырылган нан, кара өрүк, кургатылган жемиш кагы жана башкалар сунуш кылынат. Маалы менен заңдоону адатка айландыруу жакшы. Ич катууну дарылоодо өтө кылдаттык керек. Жоон ичегиге түрдүү дары чөптөр менен микроклизмалар жасаса болот. Витамин менен дарылоо, психотерапия, айыктыруучу физкультура сунуш кылынат. Ичтин катышын алдын алуу ар кимдин колунан келет. Ал адамдын жашоо шартына тыгыз байланыштуу. Бирдей убакытта тамактануу, эртең менен жакшылап тамак ичүү, ар дайым тамак аш рационуна жашылчаларды, сүт, айран азык-түлүктөрүн, өсүмдүк майын, бал кошуу зор мааниге ээ. Ар күнү эртең менен курсакка күч келтирүүчү көнүгүүлөрдү жасоо, жүгүрүү, жөө же велосипедде жүрүү, олтуруп иштегендер дене бойду жазылтуучу көнүгүүлөрдү жасоосу ичегинин нормалдуу иштешине шарт түзөт. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз ич эмнеден катат деген суроонун тегерегинде маектешип жаткан кирбезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда туура тамактаныш керек, жакшы образда жашаш керек деп айтып калдыңыздар да. Мисалы, туура тамактануу дегенде биз көпчүлүк элди карай турган болсок, эми жалпысынан карай турган болсок, биздин тамак аш рационубузда мисалы 4-5 эле тамак бар да. Балким ушул түрдөп тамак жебегенден улам дагы ушул көйгөй пайда болуудабы деген дагы суроо жаралат да. Айтайын деген, мисалы, күрүчтөн тамак аш жасайбыз, анан макарондон тамак жасайбыз, суюк шорпо жана башка 1-2 тамакты кошобуз да, тамак аш рационубузга. Кандай жооп бере аласыз? Туура айтасыз, ооба. Биздин азиаттарда ошо ич катуу хронический колит менен ооругандардын саны көбүрөөк да, Европаларда жашагандарга же болбосо жана азиатский страналарда жашагандарга салыштырмалуу бизде ич катуу көп экен да. Мисалы үчүн эмеде каякта десем, Сингапурда рыба продукты менен мына овощи фруктуну көп жешет, ал жакта азыраак. Ал бизде азиатский мына
Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан ушул жерлерде, Монголия, например, ушул жерде колит менен ооругандардын саны көп экен да. Себеби биз ун тамактарын, мучное изделие, углеводтору көп, белогу көп тамакты тамактанганда ич мындай кечирээк келет да. Аларга эмнелер келет? Мына макаронный изделия, жана хлебобулочный изделия, ушулардын бардыгы углевод ушуларда көп, белок бул этте көп. Эт менен биз нанды көп жейбиз да өзү негизи. Ошол дагы колит менен ооругандарда ушул тамактарды көп жей берсе, ошол оорусун дагы күчөшүнө алып келет. Ошон үчүн биз көпчүлүк учурда айтабыз, пшеничный отруби жегиле. Анын жашылча жемиштердин ичинен дагы бөлүп айтабыз, муну жесең болот, муну жесең болбойт деп. Ошо келгенде диетасына өтө өзгөчө көңүл бурулат да. Анан көпчүлүгү мындай айтып атышпайбы азыр суроо беришип. Төрөгөндөн кийин мен геморрой болуп ичим катып атат. Ушул төрөгөн убакта баягы лая туз жутса кылат го. Ошондо баягы ишегинин баары күч менен туз жутса болгондо ошолор дагы ылдыйлап баягындай түшүп, ошонун сезгешин жап келип, көпчүлүк учурда төрөгөн аялдардын немеси геморрою да чыгып калат, анан кийин жанагы ичегинин, жоонун ичегинин сезгенишин алып келет. Ошон үчүн баягы төрөп атканда көпчүлүк учурда медсестраларга, эмелерге айтып койсо, биз ошол жакты мындай түртүп кармап турсаң, биз ыйынып атканда деп же өздөрү врачтар деле билет, ошентип турса анан геморрой чыкпайт, жакшы кийин кыйналбайт да, ичи катып. Жакшы. Андан сырткары сөзсүз түрдө төрөгөндөн кийин проктологторго, гастроэнтерологторго көрүнүп, сөзсүз түрдө бул көйгөйдүн алдын алып койгон, бул ашыктык кылбайт экен, Жакшы, анан дарылоо боюнча көпчүлүгү суроо берип атат, кантип дарылайсыздар, анан канча убакытта жакшы болот деген суроону да калтырыпты да. Эми дарылоо боюнча биринчиден биз жана себептерин аныктап алабыз. Ич катуу кайсыл себептер аркылуу болуп атат. Инфекционный фактор болсо, анда антибиотиктерди беребиз. Радиационный фактор болсо, ошол немени исключать этиш керек. Паразитарный фактор болсо, анда гельминттерди өлтүрүшүбүз керек. Эгерде аллергический фактор болсо, аларды жок кылышыбыз керек. Эгерде гастрит, холецистит же болбосо язвасы болуп, повышенный кислотностьтон ичи катып аткан болсо, ал ооруларды дарылайбыз. Эгерде изолированный ушул хронический колит болсо, анда кишечниктин ошо микрофлорасы бузулат, ошону восстановление кылабыз. Анан кийин биз көптөгөн бул анализдерди алабыз, бул жерден капрология деп коет. Капрологический исследованиядан көп нерселер белгилүү болот. Бул жерде лейкоцит көтөрүлүп кетиши мүмкүн, слиз чыгышы мүмкүн. Анан кийин ректоромоноскопия деп бул кичине эскирээк метод, ошону колдонобуз. Анан жаңы методдордон бул ирригография деп коет. Ошол жоон ичегини ошол аппараттын немеси менен, жардамы менен көрүп, кайсы жерде кандай воспаление бар. Эрозивный, катаральный, язвенный деп ушул түрлөрү болот. Ошого карата лечениени биз бүт бардыгына баягындай индивидуальный подход кылып ошондой лечение жүргүзөбүз да. Анан лечениеси булардыкы өтө мындай сложный деп айтсам болот. Адам дагы татаал, адам дагы ошол врачтын айтканын толук аткарыш керек. Көпчүлүгү биз айткан диетаны, режимди аткарышпайт. Күнүнө ушул хронический колит менен ооругандар 6 жолу тамак жеш керек. Аз-аздан дробный деп коет. Анан грубый клетчатка деп коет. Ошолорду көп сакталган тамактарды тамактаныш керек. Бардык тамактар аз-аздан болуш керек. Анан мына жашылча жемиштердин ичинен кара карагат, ушулар жакшы. Виноград менен абрикос кайра бул ооруларды күчөтүшү мүмкүн. Анан салаттардан бүт обработанный салаттарды жеш керек. Сыром виде эмес, обработанный салаттарды жеш керек. Анан кийин макаронный изделиялар, мучной изделиялар, белогу көп сакталган. Бизде кайнатма шорпону эле көп иче беришет го. Ошолорду аздатып, анын ордун тефтели, фрикадельки, котлеттер менен ушулар менен алмаштырыш керек. Ушундай тамак, анан кийин ферменттерди беребиз, биопрепараттар берилет. Ушул дарылар менен дарыланып, анан местный лечение да болушу мүмкүн. Эгерде ошол жерде баягы түз ичеги көп жабыркаган болсо, ал жерде трещиналар боло турган болсо, анда ошо местный лечениелер болот. Азыр бул жагы айтып кетет. Эгерде консервативный лечениеге жакшы болбосо, анан кийин акыр аягы хирургический метод менен бүтөт. Жакшы, хирургиялык дарылоо канчалык деңгээлде натыйжалуу деп айта аласыз? 100% деп эч ким гарантия бербейт медицинада. Биз колубуздан келишинче эле жардам беребиз. Анан ошол ичегиси узарып кеткен болсо,
же болбосо көптөн бери ичи катып жана геморрой трещина деп айттык, ошондой оорулар менен кайрылган болсо ошол убакта хирургический методго кайрылабыз. Ичеги узарып кеткенде жана айтып кеткендей эле определенный бир участогун, жон оруп кеткен, азыраак иштеп аткан участогун алып, кайра бири-бирине улап коебуз. Анан операция болгондон кийин дагы пациент режим сактап, туура тоюнуп, жана физическая активность деп коет, эртең менен туруп, чуркап, физкультура кылып, правильный образ жизни кыла турган болсо, өзүнө келип калат, жакшы болуп айыгып калат. Анан геморройго кайта турган болсок, геморройдун 4 түрү болот, 4 степени болот, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү болуп, анан кийин ички, сырткы болуп бөлүнөт. Анан осложненный, неосложненный болуп. Анан ошого карап туруп, эгер 1-чи, 2-чи стадиясы боло турган болсо, геморройдун бул консервативный эле лечение болот. Свеча, мазь менен эле сакайтып койсо болот. Анан 3-чү, 4-чү степенде уже больнойлор өздөрү келип мындай кыйналдык деп эме кылышат, чыгып калат сырт жакачы, жана арткы жактан чыгып калат, канап калат көбүнчө элечи, кээде кан токтобой келишет. Ал убакта уже оперативный метод лечения деп коет, ошондой болот. Анан трещина ошол ич катыганда көбүнчө трещинага алып келет. Аптада бир жолу жана 14 күндө, 15 күндө бир жолу барганда калбый масак мындай коюу болуп катып калат дагы, жана камниге айланып катып калат дагы, анан арт жактан чыкканда арткы түтүккө батпай чекесин жарып салат да, ошол трещина болуп эсептелинет. Анан ал дагы острый хронический болуп бөлүнөт. Кээ биркилер ошол ооруга чыдап, мындай свеча коюп, убактылуу эле ооруга чыдап, обезболивающий ичип жүрө беришет да, анан хроническийге өтүп кетет да. Если ошол трещина острый боло турган болсо, аны деле консервативный лечение кылса болот. Жанагы эле мазь, свеча менен да. Анан если хронический болуп кете турган болсо, ал уже сакайтыш кыйын болот да. Бул жерде дагы оперативный метод лечения менен иссекать этип, медицинский тилмен айтканда иссекать этип алып коебуз анычы. Жакшы, көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз ушул сиздердин дарегиңиздерди сурап кайрылыптыр, кантип кайрылсак болот, өзүңүздөргө жолугуп кеңеш угайлы дейт. Биздики Ош районунда, Ош шаарында Акжан деген медициналык центр, ошо биз гастроэнтерология боюнча ачылган атайын. Капитал ресторанынын арт жагында ориентир ошондой. Сизге кантип кажолугат? Биз областной больница, взрослый областной больница, 2-чи хирургияда проктолог деп кайрылып келесиздер. Кайрылса сөзсүз түрдө кеңеш бересиздер. Анан көпчүлүгү бизде мисалы дары ичип ичим келет деген суроону калтырыптыр да, бул дарынын дагы кандайдыр бир зыян жактары болуш керек. Эмнелер чакырышы мүмкүн? Кыскача жооп берсеңиз. Эми көпчүлүгү слабительный препараттарды ошентип ичип жүрө берет, утурумдук келтирип койгон. Бул только иштен гана келишин кылат, анан кийин ал жактагы жоон ичидеги жана ичегинин сезген ишин айыктырбайт. Ал бул слабительный препараттарга көнүп калса, ансыз кийин ичи дагы келбей калат да. Ошон үчүн жакшы жагы лечение алыш керек. Өзү себебин аныктап туруп лечение алса жакшы болуп калат. Жакшы, дары-дармексиз тамак аштар менен, мисалы дан азыктардан жасалган кебек тамак аштар менен ушул бул ооруну сакайса болобу деги? Кыскача. Алдын ала болот мындай. Ооруга эме кылбаш үчүн боюнда бар убакта жана эле алдын алса болот, анан өтүшүп кеткен болсо, жана эле айттык, ичеги узарып кеткен болсо, анда уже болбойт да. Келип текшеринип көрүнүп кетиш керек. Ошого карап назначение кылабыз да. Кайсы жер жемиштерде жакшы дейт? Азыр мен кошумчалап кетейин. Ичегинин катышы бир эле колитте болбойт да. Синдром раздраженного кишечника деген болот. Эгерде ошо функциональный нарушение, ошондо дагы ич катышы мүмкүн. Эгерде синдром раздраженного кишечника болсо, жөн эле диета менен, режим менен айыктырса болот. Эгерде колит боло турган болсо, диета менен айыктырышка болбойт. Ал жердеги воспалениени кетирип, себептерин жок кылыш керек. Ал жерден. Демек себептерин билип, анан дарылоо керек. Андан сырткары сөзсүз түрдө кыймылда болуш керек, кыймылда жүрүш керек. Кыймыл сөзсүз түрдө болуш керек. Спорт менен достошуш керек. Сөзсүз да, сергек жашоону ар бирибиз кылыш керек. Бир эле ушул хронический колит эмес, баардык ооруларга биздин сергек жашоо ошол жаман ооруларга алып келбегенге түрткү болот. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чолпон Оморбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер, гепатолог, гастроэнтеролог, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Эльвира Мазарипова, Ош областу аралык бириккен клиникалык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн дарыгер, хирург, проктологу.
Сіздерге рахмат айтабыз, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Ал мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.